Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын рахматыдан, жакшылыгыдан, Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктөн куру калган адам ким? Бул эгерде шашке намазынын убакыты 4-5 саат боло турган болсо, мына ошол 4-5 сааттын ичинде 4 рекет шашке намазын окуп, бүт муундарынын атынан садака кылуудан куру калган адам. Урматтуу бир тууганым, куру калган адам ким десе, түннөн таң атканга чейин 8-9 саат түннүн ичинде 2 рекет тахаджуд намазыны окубаган адам Кудайдын жакшылыгынан куру калган адам. Куру калган адам ким десе, 24 сааттын ичинде жарым саат убакыт бөлүп бир пара Куран окуй албаган адам. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу агалар, урматтуу инилер, Аллах Таала биз менен сиздерге өтө көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон. Күнөөлөрдөн арылуубуз үчүн, акыреттеги жашообузду абат кылуу үчүн, оңолтуу үчүн, бейиштин жогорку даражаларына жетүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берген. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү дагы пайдаланалы. 5 убакыт намаз менен чектелбейли, фарз орозо менен гана чектелбейли, байларыбыз зекет менен гана чектелбейли, тескерисинче нафыл намаздарды көбөйтөлү, нафыл садакаларды көбөйтөлү, нафыл орозолорду көбөйтөлү, Куранды окууну көбөйтөлү. Күндөрдүн биринде Хасан Басри рахматулла алейхи бир жолдошу менен, досу менен чогуу бир өлүктү жерге беришет. Өлүктү жерге койгондон кийин жолдошуна кайрылып Хасан Басри айтат: "Ушул киши, биз азыр жерге берген киши кайра бул дүйнөгө кайтса эмнени каалайт?" десе, жанагы жолдош айтат: "Кудай Таалага кулчулук кылайын, Кудай Тааланын өкүмүнө моюн сунайын" деп айтат дейт. Дегенде Хасан Басри айтат: "Бул кишиден ошол мүмкүнчүлүк колунан кетти. Сенин мүмкүнчүлүгүң бар, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалан" дейт. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала берген ар бир секунд биз үчүн мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Аллах Таалам бардыгыбызга бекем ыйман, ыхлас берсин.